Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгын жүзөгө ашыруу максатында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Айбек Осмоновдун демилгеси жана колдоосу менен 2022 жылдын 12 апрелинен Ош шаарынын жалпы билим берүүчү мектептеринин окуучулары үчүн адептүү дени сак уул кыздарын тереги эгемен Кыргызстандын руханий билим берүүчүлүк долбоору өз ишин баштады. Долбоордун алкагында мектеп окуучуларына Кыргыз эл баатыры, улут сыймыгы Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын негизинде даярдалган фильм сабактар өткөрүлүүдө. Долбоордун максаты мектеп окуучуларын адеп ахлактыкка, ыймандуулукка тарбиялоо, мамлекеттик тилди терең өздөштүрүү жана өнүктүрүү, улуттар аралык достукту жана биримдикти чыңдоо, мектеп окуучуларынын маданий эстетикалык табитин өстүрүү, атуулдук демге, мекенчилдикке, табиятты сүйүүгө жана коргоого тарбиялоо болуп саналат.